Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз өтө кызыктуу жана өтө актуалдуу темалардын бири жөнүндө сөз кетели. Бул адамдардын сизге жок деши. Бул боюнча биз негизи буга чейин мен 5 видео тарткам, ар кайсы жерлерде, ар кайсы шаарларда. Негизинен бул видеолорду көрүп жүргөн болушуңуз мүмкүн. Ошол видеого дагы толуктоо тартып кетсем деп чечтим. Анткени дегенде сиздердин кээ бир суроолоруңуздарга жооп бериш керек болуп калды. Бул көбүнчө эмне себептен адамдар жок дейт жана ошол жокту кантип жеңсек болот? Өзүбүздүн ичибизде жана албетте алардын башында кантип жеңсек болот? Ошол жөнүндө көрөктөшүп кетсек. Буга чейин эсиңизде болсо, жокко сынбоо аттуу видеобуздун 3-чү бөлүгүндө биз жоктун себептери жөнүндө айтып кеткенбиз. Жоктун негизги 2 себеби бар деп айтканбыз. Сырткы себептер жана ички себептер. Ички себептер бул бизге байланыштуу жана бизге тиешелүү себептер. Биз бул биздин кандайбыр сүйлөй алган, түшүндүрүп бере алган же түшүндүрүп бере албаганыбызга, же болбосо кызыктыра албаганыбызга, кызыктыра алганыбызга, же болбосо алардын суроолоруна жооп бере алганыбызга, жооп бере албаганыбызга, же болбосо биздин сырткы келбетибиз, кийимибиз, сүйлөгөнүбүз, баскан турганыбыз жана башка алардын көз карашына туура келбегендигинде деп айтканбыз. Мунун үстүнөн иштеп отуруп, муну жакшыртса болот. Жана муну биз жакшыртып алсак, бизде жок дегендер азыраак болот деп айтканбыз. Мунун үстүнөн сөзсүз түрдө иштешиңиздер керек. Бул албетте бул талашпай турган маселе, мунун үстүнөн көрүп иштесеңиз болот. Биздин көптөгөн сабактарыбызда бул боюнча көп айтканбыз жана музда контакт деген видео сабагыбызда чоң 1,5 саат 2 сааттык сабагыбызда биз толугу менен сырткы келбет жөнүндө айтып кеткенбиз, имидж жөнүндө айтып кеткенбиз. Ошол жөнүндө мүмкүн болушунча бир көрүп койсоңуз туура болот. Демек, бул боюнча биз бул видеодо көп сүйлөшпөйбүз. Биз сырткы себептер жөнүндө сүйлөшүп кетсек, башкача айтканда, башка адамдардын ой пикири, башка адамдардын көз карашы жөнүндө сүйлөшүп кетсек, бул нерсени биз акырындык менен өзгөртсөк болот жана бул нерсеге биз таасир этсек болот. Жана биз бул нерсени түшүнсөк, биз жеңил кабыл алчу болуп калабыз, ага сынбай турган болуп калабыз. Бүгүнкү сабагыбыз көбүрөөк ошого багытталып кетмекчи. Демек, биз айтып атабыз, адамдар жок дегенде бул алардын да себеби бар деп атабыз, алардын ичиндеги себептер. Буга чейин айтканбыз, анын маанайы жок болушу мүмкүн, анда кандай бир экзамен же болбосо отчет период болуп калышы мүмкүн. Ал эмне дебеңиз, ал азыр эч нерсени уккусу келбейт, эч нерсе жөнүндө ойлонгусу келбейт, ошол жөнүндө гана ойлонгусу келет. Ошол учурда адам бизге сөзсүз түрдө жок дейт. Ошон үчүн буга капа болуштун кереги жок деп айтканбыз. Ошондой эле алардын ичинде жаткан жоктор да бар. Көпчүлүк адамдар сизге жок дегенде, алар сизге жок деп аткан жок. Алар сиздин сунушуңузга, алар сиз айткан идеяга жок деп атат. Ошон үчүн мага жок деп атат деп кабыл албаңыз. Бирок бул жөнүндө да сөз кетпейбиз. Демек, сиздин сунушуңузга азыр учурда жок деп атат. Бирок эртең сиздин сунушуңуз башкача айтылып калса, же болбосо башкача бир нерсе кошулуп калса, алар сизге оба деши мүмкүн. Ошол учурда алар жок дегенде сизге жок деп айтат, алар өздөрүнө жок деп атат. Өздөрүнүн башкача жашоосуна, өздөрүнүн башкача келечегине жок деп атат. Ошондой кабыл алганыңыз туура болот. Ошондой кабыл алганыңызда сиз оңой жеңесиз. Эми алар эмне себептен жок деп кетет, ошону айтып кетели. Алар эмне себептен жок дейт? Биринчиден, бул бир себептердин бири, ал адамдар өзүнө ишенбейт. Өзүнө ишенбейт, сизди көрүп атат, же болбосо лидерлерди көрүп атат, алар өтө күчтүү, алардын көз карашы боюнча, алар күчтүү сүйлөйт, алар сонун сүйлөйт, алардын оюнча алар башында болуп калды, же болбосо алардын оюнча булардын акчасы бар экен да, менин акчам жок да, мен акчам жок болгон үчүн мен кыла албайм жана башка. Же болбосо жада калса, сиз аларга жооп бердиңиз, ал суроолоруна жооптарды көрсөттүңүз, анын баарын билет, башында болуп калыш шарт эмес экен, билишет, башында болуп калганда тескерисинче кыйын экен, кыйын болушун билет, сиз түшүндүрүп бердиңиз, же болбосо башка бирөө түшүндүрүп берди, же мен түшүндүрүп бердим. Ошол эле учурда алар бизде деле акча жок, нөлдөн баштаган экенибизди билиши мүмкүн. Бирок алар жок деши мүмкүн. Эмне себептен? Алар дегиле өзүнө ишенбейт. Дегиле өзүнө алар ишене бербейт. Ошол себептен мен өзүмө ишенбейм да, мен өзү жалкоомун да, мен өзү коркокмун да, мен өзү улокмун да, мен өзү эч нерсе кылбайм да, мен өзү эч нерсеге умтулбайм да, мен өзү ушинтип көнүп калгам да, мен диванда жата берип адат болуп калган, мен аны жеңгим келбейт, мени баары канаттандырат. Чынында деп айтпайт. Анын ордуна эмне дейт? Фабилик уже бардык жакка толуп кетти го. Фабилик кайсы жерди караба. Бул бизнесте иштегендер толтура. Бул бизнесте иштегендер башында болуп калыш керек деп башка шылтоодуларды айта берет. Чыныгы себеп алардын өзүндө болуп атат. Алар өзүнө ишенбейт. Алар жалкоо, алар коркуп атат. Алар азыркы учурда аларды баары канаттандырат чынында. Кимдир бирөө 10 000 айлык табып атып дагы, ошол ага жетип атат. Чынында жетпей кыйналып атса дагы, бир кадам таштаганы даяр эмес. 15 000, 20 000 табыш үчүн. Ошон үчүн аны канаттандырат деп айтып атабыз. Ага ал жакпайт, ал андан көрүп президенттик күнөөлөйт, депутаттык күнөөлөйт. Ошол жакшы андан көрө. Ага андан көрө ошентип айткан, бирөөгө шылтаган жеңил.
Ал эми ал чынын айтса, жок чынында президент күнөө эмес, чынында ата энем күнөө эмес, чынында күйөөм күнөө эмес, чынында аялым күнөө эмес, чынында мен өзүм күнөөлүмүн деп айта албайт. Ичинде билет, бирок айткысы келбейт, айта албайт. Ошол себептен сизге жок деп атат. Эми сиз ошол адамдарды угуп алып, фамилия эчим кызыкпайт окшойт, колуман келбейт окшойт, жасай албайт окшойм, адамдар жок деп атат десеңиз, бул эмне? Бул өтө акмак же тупойдун ой жүгүртүүсү. Эгерде сиз менин видеомду көргөндөн кийин эми ойлосоңуз, ошону бул тупойдун ой жүгүртүүсү. Буга чейин сиз билген эмессиз. Көрсө алардын өзүндө дагы коркуу сезим, уялуу, тартынуу, негизи жалкоолук сезимдер бар экен да, ошону жеңе албай эле кыйналып да деп билген эмессиз. Ошон үчүн ал мезгилде тупой ой болгон эмес. Эми сиз билесиз, ошол себептен аларга капа болуштун кереги барбы? Алардын айынан, алардын ушундай оюнун айынан сиз жасабай эле коет окшойм, болбойт окшойт, колуман келбейт окшойт деп таштап койгонуңуз туура болобу? Жок. Кээ бир аңкоо, мындайча айтканда, аңкоо адамдардын айынан сиз өзүңүзгө ишенбей калсаңыз, бул туура эмес, бул күлкүлүү нерсе. Алар сиздин турмушуңузду оңдобойт, сиз оңдойсуз. Ошон үчүн сиз аларга ориентир албашыңыз керек. Болгону эске алып коюш керек. Бул ошонун айынан жок деп атат окшойт. Кел текшерип көрөлүчү деп текшерип көрсөңүз, сүйлөшүп көрсөңүз чыгат. Кимдир бирөөсүн сиз акырын кол сунуп, суруп чыга аласыз, кимдир бирөөгө эч ким жардам бере албайт. Ал өзүнө өзү жардам бермейинче, жанагы биз мультфильм бар, көргөнсүзбү, Барон Мюнхгаузен деген бар. Өзүмдө алып туруп сазга батып калганда өзүмдө шайпасын кармайт да, башынан кол менен суруп чыгарып коет. Ошол сыяктуу адам өзүн сууруганы даяр эмес болгуча 1000 кол сунсаңыз дагы бул пайдасыз. Демек, аларга кол сунуунун кереги жок. Аларга убакытты кетирбеңиз. Текшерип көрүңүз. Даяр болсо кол сунабыз, даяр болбосо така, кош бол, көрүшкөнчө аман бол деп коштошобуз. Көрдүңүз, Дагы бирден бир себептерден бири бул албетте ал адам ошондой чөйрөгө түшө элек, анын көз карашы кедей адамдын ой жүгүртүүсү. Муну да көрүп турабыз, кедей адамдардын ой жүгүртүүсүн видеолор менен, сабактар менен, чөйрө менен акырындык менен өзгөртсө болот. Кимдир бирөө өзгөртүүгө азыр даяр, кимдир бирөө даяр эмес. Даяр эмес менен коштошо беребиз, даярга таасир этип көрөбүз. Болсо болду, болбосо жок. Болгону оюнга тарткараңыз, болсо болду, болбосо жок. Демек, аларды биз жок деп турган жеринен кээ бирлерин ооба дей алабыз, кээ бирлерин жок. Кээ бирлерге сиз убактыңыз текке кетет. Ошон үчүн баарына тең убактыңызды кетирип отурбаңыз. Биринчиден эске алыңыз, адамдардын көпчүлүгү миллион жылдар мурун мындай болгон, адамдар биргеликте жашаган. Мындай караганда община, коом. Мындай бир кичинекей община болуп жашашкан, үйүр болуп 10 чакты, 20 чакты адамдар бирге жашашкан. Жалгыз адам илгери выживать эте алган эмес, тирүү калган эмес. Эмнеге дегенде жалгыз адамды жырткыч деп коет. Жалгыз адам өзү, мисалы үчүн, бир убакта от жагып, бир убакта өзүн сактап калып жырткычтардан, бир убакта кандай бир каманды тез чуркаган же болбосо, бат чуркаган же болбосо, кандай бир мамонтты же филди кармай алган эмес. Көп адам болуп, бирөө кууса, бирөө артынан барып, бирөө башка жактан кууп, бирөөсү, экөөсү барып, найза сайып ошентип атып көптөп отуруп, анан кийин кармашкан. Өзү жалгыз адамга тирүү калыш өтө кыйын. 2 адам бул жеңилирээк, 3 адам андан да жеңил. 5 адам андан да жеңил, 10 адам андан да жеңил. Эгерде 2 адам, мисалы үчүн 2 адам же 3 адам жашаса, бирок тиякта 10 адам жашаса, башка үйүрлөр. Башка үйүр келип туруп, бул 2 адамды өлтүрүп, алардын эмнеси бар болсо ошонун баарын тартып алганы мүмкүнчүлүк болгон. Ошол себептен 2 адам да жашап калыш кыйын болгон. Жалгыз адам дегиле жашаш кыйын болгон. Илгери миллион жылдар бою адамдар ушинтип жашаган, мына тарыхты излесек ушундай болгон. Ошол учурда, ошондой болуп жашаган учурда, негизинен ошол коомдон кууп чыгуу бул өтө чоң коркунучтуу нерсе болгон. Ошон үчүн адамдар жалгыз калыштан корккон. Ошон үчүн адамдар бирөөнүн жок деп коюшунан, үйүрдүн жетекчиси жок, бар, кет үйүрдөн дегенден алар коркушкан. Ошондой нерседе калбайын деп өтө этап болушкан. Көрдүңүз, ошондой абалда калбаш үчүн алар баарына даяр болгон. Эми муну мен эмне максатта айтып атам? Сизге адамдар жок дегенде, сиздин мээңиз дагы деле миллион жыл өткөн менен азыр башкача заман болуп калды дегенди түшүнө элек. Сиздин подсознаниеңиз, бизде 2 мээ бар, бул сабакта да айтып беребиз. Сознание же подсознание. Сознание бул сиз мына көрүп аткан, билип аткан, байкап аткан, баамдап аткан нерселериңиз. Подсознание сиз байкабаган нерсе. Мисалы үчүн, подсознание өзүн мындай кылсак өзүңүз жумулуп кетет, жүрөк өзүнөн өзү согот. Мунун баарын подсознание жасат, тамак көргөндө шилекейибиз чыгат, жегибиз келет, курсак ачканда бул жактан белги бере баштайт. Туалетке баргыбыз келгенде ажатканага дагы белги берет. Муну биз өзүбүз белги бербейбиз, бул подсознание берет бизге, экинчи мээбиз. Экинчи жанагы уйкуга окшогон мээ, ошол мээде дагы деле миллион жылдар мурун болгон нерсе, биякта эсибизде ген аркылуу жүрөт да.
жок коомдон чыгып калсам мен жашай албайм деген коркунуч бар. Ошон үчүн адамдар жок дегенде биз ошондой кабыл алабыз. Мени коомдон чыгарып коюп атат дегендей кылып кабыл алып биз капа болобуз. Жоктукубуз келбейт. Жоктуксак маанайыбыз чөгүп жасагыбыз келбей калат. Чынында биз 21-кылымда жашап атабыз. Чоң шаарларда адамдар өзү жалгыз эле жашап жүрүшөт, коомсуз эле. Көрдүңүз, жадагасы үйлөнбөй деле канчасы 40-50ге чейин жүрүшөт. Аял киши деле чоң деле көрдүңүз. Азыркы заманда адам өзү жалгыз жашай алат. Эмнеге дегенде чоң коом бар, ошо баардык нерсени өзү жасап коюп атат. Болгону акча табышты билсек, ошол коомду мындай түшүнүп алсак эле жашап кете беребиз. Ага сөзсүз түрдө мурункудай үйүр болуп жашаштын кереги жок болуп калды. Ошон үчүн деле чоң мегаполистерде, чоң шаарларда тууганчылык деле жок болуп кетет. Кичинекей айылдарда тууганчылык күчтөнүп өткөн. Эмнеге дегенде, кичинекей айылдарда тууганчылык болбосо жашаш кыйын. Эмнеге дегенде, көп нерсе бар элек, ал жакка цивилизация бар элек. Бирок цивилизация өнүккөн жерде, элдер көп жашаган жерде тескерисинче көпчүлүктөн качкан адамдар бар, көрдүңүз. Бирок коомго умтулган адамдар бар. Деги эле мындайча айтканда, бул жакшы же жаман демекчи эмесмин. Азыркы заманда жалгыз жашап кете алабыз. Бирок коом менен жашаш жеңил. Мурун жалгыз жашай алган эмеспиз, ачкадан өлүп калышыбыз мүмкүн, жана мен айтканда жырткыч жеп коюшу мүмкүн жана башка. Көрдүңүз. Бирок биздин подсознание дагы деле муну түшүнө элек. Ошон үчүн кимдир жок десе, биз ай окуй деп трагедия катары кабыл алабыз. Трагедия катары кабыл алыштын кереги жок. Бул болгону биздин подсознаниебиздин коркоктугу. Кимдир жок десе, аха, жанагы программа иштеп атат, түшүнүп атам. Аха, мен ачкадан өлүп калбайм. Ооба, кимдир жок дейт, кимдир ооба дейт. Бул эмне окшош? Жаан жайт, жаан жаса капа болуштун кереги жок. Кар жайт, кар жаса капа болуштун кереги жок. Жаан жаап атабы, макул, ошого жараша иш кыла беребиз деп. Бул жок деп атабы, макул, башкасын айта берели. Эмнеге жок деп атканын гана көрөлүчү, эмнеге? Билип көрөйүнчү. Чукуп көрөбүз, суроолорду беребиз. Бул боюнча көп сабактарды көрүп жүрүп, өзгөчө каршы суроолорго жооп берүү билүү деген, кандидаттын жана кардардын каршы суроолоруна жооп бере билүү деген эки сабагыбыз бар. Ошону көрүп отуруп сиз түшүнүп аласыз. Көрдүңүз, ошентип анан сиз себебин билип аласыз дагы, албетте себебин билип алгандан кийин сиз муну оңой башкарасыз. Оңой башкарган үчүн сиз буга багынып, капа болуп, маанайыңызды чөктүрүп, өзүңүз кыйнабайсыз. Мындан кийин сиз себебин билейинчи, көрөйүнчү гана, себебине таасир этип көрөйүнчү. Кээ бир себебине сиз таасир этесиз, каршы суроолордун жооп бере отуруп, кээ бир себебине таасир этпейсиз. Бирок ошондой учурларда сурап көрүңүз. Аха, түшүнүктүү, мен сизди түшүндүм, мен сизди уктум. Мен сизди түшүнгөн аракет кылдым, түшүнүп калдым окшойт деп суроо бере баштайсыз. Бул боюнча биз каршы суроолорду көбүрөөк үйрөткөнбүз. Кандай суроолорду бериш керек, кантип такташ керек, кантип чыныгы каршы суроолорду билиш керек, муну мен баарын үйрөтүп отурбайм. Анын баарын бизде жабык сайтыбызда, командабыздын сайтында каршы суроолорго жооп бере билүү деген сабагыбызда 30 видео бар, 29 видео кыргыз тилинде. Ошол сабакты көрүп чыгып үйрөнүңүз. Жөн гана көрбөңүз, конспект жазыңыз. Жана ошону көргөндөн кийин башыңызда бир сыйра кайталап чыгыңыз. Мындай суроого мынтип жооп берди, мынтип жооп берди, мынтип жооп берди деп кайталап 2-3 жолу кайталап койсоңуз, сиздин эсиңизде жакшы калат. Ошентип өздөштүрүп алыңыз, ошентип жооп бериңиз, ал жакты үйрөнгүлө. Бирок эч убакта баардык ситуацияга иштей бербейт ал. Негизги көпчүлүк учурда иштечү ыкмаларды бергенбиз, жооптарды бергенбиз. Ошону өздөштүрүп алсаңыз, андан кийин сиз өзүңүз ситуацияга жараша жооп берип кете бересиз. Эми биз кээ бир сиз ал жерде айтылбаган нерсени айтып кетсем, бул кандай нерсе? Бул мисал үчүн ошол учурда сиз сурайсыз. Суроолорду билдиңиз, анын коркууларын билдиңиз, мисалы үчүн мен өзүм ишенбейм дегенге келдиңиз, Туура эле түшүндүмбү? Мен кичине тактап алайын. Мен түшүнүшүм боюнча сиз өзүңүзгө ишенбей атасыз. Ошонун айынан баштабай атасызбы? Же ошонун айынан коркуп баштабайын деп атасызбы? Ошол чын элеби, мен адашкан жокмунбу? Чынын айтканда өзүңүзгө коркуп ишенбей атасызбы? Ушул нерсе барбы? Же андай жокпу? Же мен адаштымбы деп сурайсыз. Сураганда албетте кимдирбир чын бар дейт дегенде түшүнүктүү. Эми сизге кичине тагыраак билип алайын. Эмне себептен коркуп атасыз? Сиз буга чейин кимдирбир таанышыңыздан кимдирбир жасап көрүп болбой калды беле, же сиз жасап көрүп болбой калды беле, же адамдардан уктуңуз беле деп сурайсыз. Албетте ал айтат. Айткандан кийин түшүнүктүү. Эми сизге суроо болбой калса, сиз эмне жоготосуз? Колуңуздан келбей калса эмне жоготосуз? Банкрот болосузбу, жана башка болосуз деп сурайсыз. Сурагандан кийин ал жооп берип кетет, жооп бергенден кийин аха, жакшы. Негизинен биздин бизнесте, биздин компанияда банкрот болбойт, билесиздер, себеби биздин компанияда иштеген адамдар 10 миңге, 20 миңге, 30 миңге, 5 миңге жада калса 2 миңдик продукция ала бербейт. 1000 сомдук гана продукция алып башташат. Бул дагы болгондо дагы алар ансыз деле алып жүргөн продукциялар, ансыз деле алып жүргөн баалар. 2 эсе 3 эсе кымбат алып аткан жок. Ал колунан келбей калса, окуй мен 2 эсе кымбат алып алдым да деп дагы кайгырбайт. Макул, андай мындай баа менен мен алып эле жүргөм деп нормалдуу карайт. Аны билесиз. Ушуну билип туруп сурайсыз. Сурагандан кийин кокус мен акча жоготуп коем десе, аха деп мен айткан нерсе түшүндүрүп бересиз. Демек эч кандай жоготуу жок экен, акча түрүндө жоготпойт экен. Сен эмне жоготосуз? Дегенде убакыт дешим бул. Туура, убакыт жоготушусун. Эми сизге суроо.
Эгерде сиз колуңуздан келбей калат деп баштабай койсоңуз эмне жоготосуз? Эртең арадан 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылдан кийин сиздин тааныштарыңыздын арасында кимдир ийгиликке жеткенде сизге окшогон адам сиз өтө кайгырышыңыз мүмкүн. Жана ошондой келишиңиз мүмкүн. Мындай окуяларды биз көп эле көрүп жүрөбүз. Көрүп жүрөм, угуп жүрөм. Мен чындап көрүп жүрөм. Толтурат, толгон токой окуялар. Мирлан ушуну мага жакшыраак түшүндүрүп берсеңер, жакшыраак айтып атсаңар, мен ушунду баштасам, азыр мен жашап жүргөн болот элем, окуй, сонун жашайт элем, кап ошондо баштабапмын деп кайгырышат. Ушундай абалга калып калышыңыз мүмкүнбү десек, көпчүлүк учурда ооба дейт. Демек анда сиз 1 жыл 2 жыл убактыңызды жоготкон болот элеңиз. Келиңиз да, ооба. Жасап көрүп туруп мен жасап көргөн болбоду деген жакшы нерсеби? Жасап көрбөй кайгырып, кап ошондой жасабапмын да, азыр баштасам ушундай болуп кетмекмин, тигиндей болмокмун деген нерсе жакшыбы? Кайсынысы? Жоonu угуп көрөсүз. Албетте, көпчүлүк учурда адамдар жасап көрүп туруп болбой калды деген жакшы го дейм. Туура, ошол. Сиз ушундай нерсеге каласыз эгер болбой калса. Демек корко турган нерсе бар бекен бул жакта? Жок. Эгерде болбой калса, мен сизге дагы бир нерсе айтып кетейин. Дайым болтурса болот. Сизде болбой калышка шанс аз. Эгерде сиз таштап койбосоңуз. Таштап койсоңуз болбой калышка шанс көп. Мисалы үчүн сиз кандайдыр бир комузга же пианинога же гитарага үйрөнөйүн деп атасыз. Ойногон. Же болбосо кулинарды курс. Ошол жерде 100 сабак болсо, ошол 100 сабактын сиз 90 сабагын барсаңыз, 90 сабагын барып жөн эле барбастан практикада жасасаңыз, сизде ошол комузду же пианинону же болбосо кулинардык кандай бир жөндөмдөрдү үйрөнбөй калышка, жасай албай калышка шанс барбы? Мүмкүнчүлүк барбы? Деп сурайсыз. Жакшы түшүнгөн болсо, жок дейт. Ооба мен үйрөнүп кетем анда дейт. Ооба сиз чемпион мира, мастер болбойсуз. Бирок жаманбы жакшыбы ойноп каласыз, туурабы десең, ооба дейт. Ойноп каласыз, канчалык бир күйлөрдү же канчалык бир мелодиялар же болбосо канчалык бир тамактарды жакшы жасап каласыз, туурабы десек, ооба дейт. Албетте сиз шеф-повар, өтө күчтүү повар болуш үчүн бул көп мээне. Анын негизинде болуп кетпейсиз. Бирок орто жакшы деңгээлде, баштапкы деңгээлде жакшы эле жасап каласыз десек ооба дейт. Бирок сиз 100 сабактын 10-уна эле барсаңыз, же 20-сына же 30-уна эле барсаңыз, ситип аны практикада жасабасаңыз, үйрөнүп кетүүгө сизде шанс барбы десек, жок дейт. Демек жооп сизде белгилүү. Сизде болбой калбаш үчүн сиз мүмкүн болушунча бардык сабактарды көрүп, практикада жасаган аракет кылышыңыз керек. Ошондо сизде болбой калышка шанс жок. Бирок сиз 200 миң, 300 миң деп аткан жокпуз. Алгачкы 10 миң, 15 миң, 20 миң, 30 миң акча табышта сизде шанс бар. 95% бар. Туурабы десек, ооба дейт. Ушул эле жооп. Болбой атса, колуңуздан келбей атса, сиз кантип аренда төлөйм, кантип адамдардын айлыгын кирешесин төлөйм деп башыңыз оорубайт. Демек сиз жарым жыл, же 3 ай, же 5 ай болбой калса, сиз эч нерсе жоготпойсуз. Убакыттан башка. Туурабы десек, ооба дейт. Түшүнүктүү, мына көрдүңүз, эч кандай тобокел жок корко турган. Болбой калса, сиз жарым жылдан кийин катаңызды оңдоп, дагы көрбөгөн сабактарды көрүп, жасабаган нерселерди кайра баштап жасап, болуп кете турган жасасаңыз болот десек туура эле дейт. Ошондой десек ооба дейт. Мен сизге ошону сунуш кылам. Эгерде жасай албай атсаңыз, кыла албай атсаңыз, сизде дайым оңдоп кетүүгө шанс бар. Башка бизнес ачсаңыз, сиз болбой калып атса, жасай албай атсаңыз, сизде оңдоп кетүүгө шанс аз. Эмнеге? Сизде эч ким акча төлөп сурабасаңыз, мага төлөп, акча төлөй, мага көрсөтүп бер менин бизнесимде деп, өтө күчтүү деңгээлдеги тренерлер же болбосо кандай бир бизнесмендер, миллионерлерден сурабасаңыз, акча төлөп же таанышыңыз болбосо, сизге эч ким айтпайт. Башка ресторандын ээси окуй, сен өткөндө ресторан ачтың эле, мисалы 8 жыл мурун болбой калды, могу жери мындай оңдо деп айтпайт. Убактысы да жок, кызыкчылыгы да жок, каалоосу да жок. Жөндөн жөн. Ошондой учур болуп калса, анда бул пешене, анда бул эң сонун. Аны пайдаланыш керек, аны баалай билиш керек. Бирок андай нерсе жок болсо, бүттү. Оңдой албай кала бересиз. Биз канчалаган бизнестерди жасадык, баштадык, билбей эле калдык, катабыз эмнеде экенин. Бирок биздин бизнесте сиз наставник, директорлор, драгоценный директоруңуз, чоң лидерлериңиз менен жакшы таанышып, мамиле түзүп алсаңыз, сиз сурасаңыз, сизге дайым чындап мага пешене бетиме коюп эле айта бергиле, капа болбойм мен деп сурасаңыз, айтат чынында. Кээ бирлер айтсаң капа болуп тарынат, айт. Жок, мен 100% сонун, бизнес жаман болуп атат дегендер болот. Сиз андай болсоңуз эч ким жардам бере албайт анда. Бирок сиз чындап ошо катаңызды бирөө көрсөтүп берсе, ошону оңдогонго даяр болсоңуз, сиз ошону оңдоп кете аласыз. Сизге бирөө айтат, ушундай айта турган адам бар бул бизнесте. Башка бизнесте мындай нерсе жок. Демек сиз башка бизнес баштасаңыз, сизде болбой калышка шанс көп. Болбой калса, оңдоп кетишке шанс аз. Бул бизнесте болбой калса, оңдоп кетишке шанс көп. Демек сизде болбой калышка шанс аз, туурабы десек, көпчүлүк ооба дейт. Анда эмнеден корксок болот?
коркконуна себеп бар бекен? Жок. Көрдүк, Ушул сыяктуу сүйлөшөсүз. Ушул сыяктуу сабактарды көбүрөөк көрүңүз, сиз түшүнүп каласыз, билип каласыз. Адам менен эмне жөнүндө сүйлөш керек? Аны коркуусун кантип жеңиш керек? Жалкоолугун кантип жеңиш керек? Бул боюнча бизде көп сабактар, видеолор бар. Ошолорду көрөсүз, үйрөнөсүз жана жасап кетесиз. Анда эмесе сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Бул жакта да кечирип кетти. Дагы сүйлөйүн десек, Кудай буюрса дагы жакшы бул темада видеолор тартканга аракет кылабыз. Жолугушканча аман болуңуздар. И албетте бул бизнести жакшы көрүп, сүйүп, бул бизнести көбүрөөк өздөштүргөнгө аракет кылыңыз, профессионал болууга аракет кылыңыз. Жана ошол үйрөтүлгөн нерселерди практикада жасаганга аракет кылыңыз. Ошондой сизде болбой калбайт. Дайым бизнесиңизди сиз алдыга түрүп жасап кетесиз. Эртели кечпи болгону бул ишке да профессионал мамиле кылып, серьезный иш катары мамиле кылып үйрөнүш керек. Жана аны практикада жасаш керек. Ошондо сизде дайым болуп кетет. Анда эмесе сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Видео жаккан болсо бөлүшөбүз, каналга катталабыз, комментарийге пикир, ой пикир суроолорубузду жазабыз жана керектүү консультант, лидерлериңиз же болбосо тааныштарыңыз менен бөлүшүп кетесиз. Балким алардын дагы оюн өзгөртүп, туура багыт берип койгону бул видео түрткү жана жардам болот. Анда эмесе көрүшкөнчө аман болуңуздар.